Президенттин маалымат катчысы Украинадагы кырдаал боюнча Кыргыз өлкөсү кырдаалдын жөнгө салынышын кубаттайт. Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Украина менен Орусиянын ортосундагы кагылыш боюнча комментарий берди. Анын айтымында Кыргыз өлкөсү кырдаалдын жөнгө салынышын кубаттайт. Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргыз өлкөсү тараптардын тынчтыкка тез арада жетишине үмүттөнөөрүн белгилейбиз. Биз түзүлгөн кырдаалды жөнгө салууну кубаттайбыз. Анын ичинде мындан аркы жоготууларга жана кыйроолорго жол бербөө үчүн сүйлөшүү жолундагы кубаттайбыз деп билдирген президенттин басма сөз катчысы. Белгилей кетсек, 26 февралда президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Президенттин администрациясынан тараптар күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашып, Украинанын айланасындагы кырдаал боюнча пикир алмашканын кабарлашкан. Ал эми орусиялык маалымат каражаттары Кремлдин басма сөз кызматына таянып, Садыр Жапаров Орусиянын аракеттерин колдой турганын билдирди деп жазышты. Украинанын 3 шаарында кыргыз жарандар үчүн жайлар ачылды. Украинанын 3 шаарында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл алуучу жай ачылды. Бул тууралуу Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирген. Ал жарандарды эгер коопсуз жерде болсо жолго чыкпай турууга чакырган. Кыргызстандыктарга 24 февралдан бери эгер коопсуз болсо ошол жерден чыкпай отуруңуз деп сунуш берип жатабыз. Анткени жол тыгын, күйүүчү май жок, азык-түлүк тартыш, чек арада кезек өтө чоң. Мисалы кечээ кечки 20:00 Польшанын чек арасына жеткен жарандарыбыз дагы деле кезек күтүп турат. Биз өзүбүздүн жарандарга Киев, Одесса, Львов шаарларында убактылуу туруучу жайларды ачтык. Даректерди жарандарыбызга жибердик деген элчи. Элчинин айтымында Кыргызстан жарандарын Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуациялап жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар. Алардын 608 консулдук каттоодон өткөн. Мекеме учурда негизги максат кыргыз жарандарын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилеген. Казакстандагы башаламандык музыкант Викрам Мырзакунов көрсөтмө өрүү үчүн Алматыга чакыртылды. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кармалып кийин бошотулган музыкант Викрам Мырзакунов көрсөтмө берүү үчүн коңшу өлкөгө чакыртылды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Казакстандын коррупцияга каршы кызматы Алматыга менин катышуумда тергөө амалдарын жүргүзүүгө чакыруу жөнөттү. Мен башында кескин түрдө баш тарттым. Анткени башымдан өткөргөн оор жана коркунучтуу күндөрдү унута элекмин. Жактоочум Нурбек Токтакунов Казакстандын коррупцияга каршы кызматынын тергөөчүсү бизге келсин деп сунуштады. Алар телефондон жооп берип жатып, тергөөчү мен өзүм камалган жерде, мени алып келген имаратты, мени кармаган камераларды көрсөтүп, мени кыйноого алган адамдарды аныкташым керектигин айтышты. Бул баруу керектигине ынандырды. Жактоочу мени коштоп жүрүүгө макул болду, бирок менин тергөөгө жардам берүү үчүн келгенимди Казакстанда баары эле жакшы кабыл албашын тынчсызданды. Андан сырткары Казакстанда кайрадан башаламандык башталса жашообуз коркунучта болот. Ошондуктан биз бир жагынан алып баруу өтүнүчү менен биздин бийликке кайрылсак, экинчи жагынан коррупцияга каршы кызмат аркылуу казак бийлигинен коопсуздук кепилдигин сураганбыз. Ошол эле учурда биз Казакстанга шектүүлөрдүн белгилүү чөйрөсү аныкталса гана барарыбызды белгилегенбиз. Болбосо казакстандык тергөөчүлөр өздөрү өлкөгө келип бул жерден мени суракка алышы мүмкүн, деди ал. Буга чейин Казакстандагы телеканалдардын биринде башаламандыкка катышкандардын бири Кыргыз өлкөсүнөн учуп баргандыгын айткан видео көрсөтүлгөн. Андан соң интернет колдонуучулары видеодогу жаран джаз музыканты Викрам Мырзакунов экендигин жазышкан. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги жана ИИМ аталган жарандын кармалыш боюнча жагдайларын тактоого тиешелүү чаралар жүргүзүлүп жатканын билдиришкен. Президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Викрам Мырзакуновдун кармалышы боюнча пикирлерин айтышкан. 10 январда музыкант өлкөгө алынып келинген. Садыр Жапаров менен Путин Украинадагы абалды талкуулашты. 26 февралда президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин расмий сайтында маалымат жарыяланган. Ушул тапта Кремлдин расмий сайты ачылбай жатат. Эки лидер кыргыз-орус кызматташтыгынын учурда күн тартибинде турган актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Жапаров менен Путин эл аралык жана аймактык коопсуздук маселелери, анын ичинде Украинанын айланасындагы кырдаал боюнча пикир алышкан. 26 февралдын таңына карата Орусиянын 3,5 миңден ашык аскери каза болуп, 200гө чукул туткунга алынганын Украина президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк ТСН телеканалынын эфиринде айтып, Орусиянын бийлиги курмандыктар жана жарадар болгондор тууралуу расмий маалымат бере элек. Украин бийлиги кармаштын биринчи күнү 137 аскер мерт болгонун кабарлаган.
Украинада 198 жайкын тургун каза болду, 3-өө балдар. Украинанын саламаттык сактоо министри Виктор Ляшко Facebook'тагы баракчасына Орусиянын аскердик кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын 3-өө балдар экенин жазган. 1115 адам жарадар болгон, алардын 33-ü балдар. Орусиянын Украинага чабуулу 24 февралдын таңынан бери уланууда. Киевде турак үйлөр ракета чабуулуна кабылды. 26 февралдын таңына карата Орусиянын 3,5 миңден ашык аскери каза болуп, 200гө чукул туткунга алынган Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк ТСН телеканалынын эфиринде айткан. Орусиянын бийлиги курмандыктар жана жарадар болгондор тууралуу расмий маалымат бере элек. Украин бийлиги кармаштын 1-күнү 137 аскер мерт болгонун кабарлаган. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Украинада гуманитардык көйгөй курчуп, качкындар 100 миңден ашканын Твиттерге жазды. Алтынбек Сулаймановдун ордуна Эмиль Жамгырчиев депутаттык мандатты алды. Финансы полициясынын төрагасынын мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиевке жогорку кеңештин депутаттык мандаты тапшырылды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жамгырчиев президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүк кызматына дайындалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алтынбек Сулаймановдун ордуна келди. 2020 жылдын 20 октябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошол кездеги финансы полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиевди жазык кодексинин пара алуу беренеси менен шектүү катары кармаган. Мурдараганын аты Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында Кытайдан 2018 жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдө кетине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана $50 000 пара боюнча окуяда аталган. Жамгырчиев Финполдо жетекчинин орун басары болуп 2018 жылдын апрелинен 2020 жылдын 17 октябрына чейин иштеген. $50 000 пара тууралуу айыптоолорду Жамгырчиев адегенде ыплас ушак деп атаган, кийин мамлекетке 20 миллион сом төлөп быйыл февралда үй камагына чыккан. Өткөн жылы 19 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту пара алуу беренеси менен айыпталган Эмиль Жамгырчиевке байланыштуу ишти карап аныктады. Сот Жамгырчиевди реабилитациялоо укугу менен кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу бардык айыптоолор боюнча толук актаган. Жамгырчиев 2021 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Альянс саясий партиясынын тизмеси менен катышкан. Зеленский Орусиянын аскерлери турак жайларды аткылап жатканын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский 26 февралда дагы видео кайрылуу жасап, Орусиянын аскерлери ракеталарды, учкучсуз учактарды, артиллерияны, танктарды, чопутулган техникаларды колдонуу менен Украинанын бардык аймагында чабуулун улантып жатканын айтты. Баскынчылар калк жашаган турак жайларга да кол салып жатышат. Аларды реактивдүү артиллериялык куралдар менен аткылашууда, энергетикалык объектилерди жок кылууну көздөшүүдө. Алар өтө кара санатай тактиканы карманышууда. Талкаланган үйлөр согушту токтотуу үчүн чогуу күрөшүүгө жүйө болуп берер деген Зеленский.